Индия Түштүк Азияда жайгашып, калкы 1,5 миллиардга жакын өлкө. Өзгөчө маданияты, салты менен башка улуттардан айырмаланып турат. Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы дипломатиялык алаканын негизинде 20 кишиден турган жаштар делегациясы аталган өлкөнүн маданияты, өнөр жайы, билим берүү тармагы жана айыл чарбасы менен таанышып келишти. During the Central Asia India Summit, Биз бүгүн Индияга барып келген жаштар менен жолугушуудабыз. Алар биздин өлкөнүн өнүгүүсү, билим берүү жааты, маданияты дегеле өздөрүнүн сезимдери, үйрөнгөндөрү менен бөлүшөт. Алгачкы кыргыз делегациясы 2022-жылы ноябрь айында барган. Буюрса, бул кызматташтыгыбыз улантылат деген ниеттебиз. visited. Делегациянын курамында спортчу Диана Мелис дагы бар. Ал жаштайынан эле Индиянын кинолоруна, улуттук кийимдерине жана ачуу тамак ашына кызыгып жүргөнүн белгилейт. Кыялы орундалып, өзгөчө сезимдери менен бөлүштү. Мы были в 2 городах, это был Дели и Ахмедабад город. Биз эки шаарда болдук. Дели жана Ахмадабад деген калаада. Менин сезимдерим фантастикалык десем болот. Мага аябай жакты Индия. Айрыкча музыкасы, кооздугу, тамак ашы, кыскасы баары ойдогудай болуп, менин кыялдарым ишке ашты. Мен адамдардын маданияттуулугуна суктанып, мурункудан дагы көбүрөөк жакшы көрүп калдым ал өлкөнү. Буюрса дагы Индияга барам деп өзүмө сөз берип келдим. Борбордук Азиядан барган жалпы 80 жаштар делегациясы 7 кереметтин бири болгон Тажы Махал, Агру, Дели жана Ахмадабад шаарларындагы музейлерде болушуп, Индиянын тарыхый жайларын кыдырышкан. Ошондой эле дүйнөгө белгилүү болгон бизнес мектептеринде, техникалык өнөр жайларына жана тиги өнөр жайы айыл чарбасынын өнүгүшүнө күбө болушкан. Аталган өлкөдөн үлгү алчу нерселер көп экенин дешет делегациянын өкүлдөрү. Үлгү катары биз технология жана өндүрүшкө басым жасоону өзгөчө алсак болот экен да. Өзүбүзгөч колдонууга, анткени Индиянын көбүнчөсү азыр ошо жаштары ошо технология көңүл буруп, мисалы программирование жагына көп окушат экен. Программирование боюнча жаатында иштеген компаниялар көп Индияда. Ошого жараша эмгек рыногуна жараша алар кадрлар даярдайт экен да. Бул кадрлар өзүңөр билгендей дүйнөнүн атактуу компанияларынын баардыгында аз карасак Индиянын өкүлдөрү иштейт да. Маданият булардын канында экен да. Ошол себептен мен ойлойм Индия менен биздин эки өлкөбүздүн байланышын чыңдоо бул приоритеттүү багыттардын бири деп эсептейм да, менин жеке оюмча. Иш сапардын алкагында кыргыз жаштары дагы Кыргызстандын улуттук бийлерин тартуулашып, кыргыз маданиятын таанытып, достук мамилелерин улантууга кызыктар экенин билдиришкен. Сайрагүл Полотова, Жакшылык Исаков, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.